Супер инфо гезитинин жаңы санында. Белгилүү балбан Эрназар Акматалиевди кепке тарттык. Күрөшкө чыгарда толкундан бирок намыстуу ойлоп өзүмдү кармайм дейт балбан. Жылдыздуу диктор Чолпон Медетбекова кесибин кантип тандаган? Бир жолу түз эфирде күлкүмдү тыя албай абдан кыйналгам деп жылмаят ал. Аскерде кызмат өтөп жаткан жаш жигит катуу сабалып ооруканага түштү. Телефонуна бирдик салбай койсом прапорщик мени таң аткыча сабады дейт ал. Популярдуу бийчи Максат Токтоналиев үйдө кандай ата? Кызымды урушпайм, анткени ал чоң киши болуп көргөн эмес, а биз жаш бала болуп көргөнбүз дейт бийчи. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошев жана жубайы Ырыскүл Акимжанова менен баарлаштык. Биздин үйдө баары реалисттер дешет алар. Ай жарык айдане кырларын жараткан музыкант Исрадин Аманбаев кантип атактуу болду. Нестан Дарежан ыры менен 2 күндө Кыргызстанга таанылгам дейт ал. Жүрөк оорусу барлар эске түйүп алгыла, жайкы ысыкта суюктукту көп ичүү жүрөккө күч келтирет дейт дарыгер. Түштүк Кореяда депутаттыкка шайланган кыргыз кызы Айсулуу Ашыралиевада маек алдык. Шайлоодо жеңип чыгуу мага жеңил болгон жок дейт мекендешибиз. Дүйнөнү суктандырган Корей шоу бизнесинин көмүскө тарабы кандай? Бул санда 30 жашка жетпей өз өмүрүн кыйган атактуулар тууралуу айтып беребиз. Жашылчаларды зыянкечтерден кантип коргоо керек? Жаңы санда маалымат беребиз. Гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.